Kırgız tili sabagын ötöbüz. Дептериңерге бүгүнкү числону жазасыңар. 24-сентябрь күнгө бейшемби класс иши. Өтө турган темабыз көнүгүү иштөө. Сабагдын максаты сабактын темасы менен таанышасыңар. Ички үндүлөр жөнүндө көнүгүүлөрдү иштөө менен кабыл алууңар, эске тутууңар өнүгөт. Эр жүрөктүүлүккө, чынчылдыкка тарбияланасыңар. Эми мен силерге Хандарбыз жомогунун 2-бөлүгүн окуп берейин. Өткөн сабакта 1-бөлүгүн окуп бергем. Көңүл коюп уккула. Муну уккан жашылчалардын үйрөйлөрү учуп, эмне кылаарын айла таппай дүрбөп калышты. Дүрбөгөндөрдүн ичинен коон мынтип сурады. Аның чын болсо кантип аман калабыз? Кайда качабыз? Бизди ким багат? Ойлогон ою ордунан чыгып, кара өзгөй дарбыз ичинен жымыңдады да: аман калуунун жарасы жеңил. Мени хандыкка көтөрсөңөр, силерди кулак угуп, көз көрбөгөн ээн жерге ээрчитип кетем. Мына бул алтындай баш аман турса, өзүм эле кор кылбай багып аламын, деп убада берди. Жашылчалар ага ишенип калышты. Китеңердин 1-көнүгүнү карайбыз. Кармандардын сыпаттары боюнча класстер түзгүлө. Ичке үндүлөр барбы? Атагыла. Биз буга чейин класстер менен таанышканбыз. Биякта 1-сүрөттө хандарбыз, 2-сүрөттө дыйкан, 3-сүрөттө жашылчалар. Эми ушул сүрөттөргө класстер түзгүлө дейт. Мынакей 1 хандарбызга класстер түзүп койдум. Хандарбыз деп жазып алабыз. Хандарбыз кара өзгөй, өзүмчүл, каардухан, алдамчы. Бул класстер деп аталат. Кийинкиге дагы өзүңөр түзсөңөр болот ушундай класстер. Дыйканга, анан жашылчаларга. Дептериңерге 1-көнүгү деп, анын астына класстерди жазасыңар. Кийинки 2-көнүгү. Ичке үндүлөрдү таап, алар менен башталган сөздөрдү жазгыла, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Ичке үндүлөрдү табабыз. И, Э, Ö, Ü. Асты сызылгандар. Булар ичке үндүлөр. Эми ичке үндүлөр менен башталган сөздөрдү жазабыз. Ийне, өрүк, үпүп, эр. Мынакей ичке үндүлөр менен башталган сөздөрдү таптык. Эми ушуларга сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. 2-көнүгү деп, ичке үндүлөрдү жазып, анын астына сөздөрдү жазасыңар дагы. Сөздөрдү жазгандан кийин сүйлөм түзөсүңөр. Силерге суроо бере кетейин. Жашылчалар эмнеге коркушту? Жашылчалардын ичинен кайсынысы суроо берди? Дарбыз эмне максатта жашылчаларды алдап жатат? Үндү тыгычтарды таап, жазууда канча сөз таптың? Суроолорго жооп берсеңер болот. Кийинки тапшырма үй иши, 3-көнүгү. Эгерде силер бир элдин ханы болсоңор, эмне кылат элеңер? Жомок түзүп жазасыңар. Ичке үндүлөрдү карандашыңар менен белгилейсиңер. Ушу менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.